Боорукер меримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун, урматтуу телекөрүүчүлөр жана угармандар. Бүгүнкү темабыз сиздер менен негизги биз талкуу кыла турган тема ысырапкерчилик, ысырап жөнүндө сүйлөшөбүз. Биздин Кыргызстаныбызда ушул жылына 3 миллиарддан ашык ушул чыгым жөн эле ысырапка кетип атат. Аны биздин имамдар буюрса айтып берет. Ушул жакшылыктын башааты, жакшылыктын ачкычы сөзсүз бул Куран. Ушул Куранды Зиябыдин Каракебез окуп жана дуа кылып берсин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا متقبلا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا. الله tinchlik, amanchilik, eli yurtga yaxshilik, amanchilik bersin. Allohu akbar. Анда бүгүнкү темабызга келсек, мына ушул элибиз менен журтубуз менен сиздерди түз көрсөтүп жаткан ушул иман фондуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул жалпы Нарын областынан, Чүй областынан жана Бишкек шаарынан келген имамдарыбыз менен буюрса жүз көрүшүп жатабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр жана угармандар. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Бүгүн сиздер менен биз ушул ысырапты кантип токтотобуз деген маселенин үстүндө сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Анда урматтуу Идрис ажы, айсаңыз, мынакей бүгүнкү темабызга сиздин пикириңиз, көз карашыңыз кандай? Деги эле ушундай маселелерде сиздерде кандай иш-чаралар болуп атат? 1-май райондук имам хатип катарында айсаңыз, сөз сизде. Урматтуу жамаат, эл журт, Аллахка чексиз мактоо шүгүрчүлүк болсун. Хамд санадан кийин мына сиз айткандай азыр исрапкөрчүлүк жөнүндө айта турган болсок, биз Кудайга шүгүр Көлмө айылда биз ошол жердебиз. Султан кызы Мариям мечитинин имам. Ошол жерде жүрүзүп аткан иштерибиз боюнча айтып кете турган болсок, Кудайга шүгүр 10 жылдын жүзү болуп калды. Ошол Көлмөдө башында ушу Мурат Алажы баш болуп турган муфти болуп аткан вактыда ошо исрапкерчиликке жол бербейлик, ушуну токтотойлук, союштарды, өлүм житимди ушуларды азайтайлык деген максат менен жакшы уран көтөрүп чыккан бүтүн Кыргызстан боюнча. Ошону ишке ашыруу боюнча биз дагы шериктеш болуп, элибиз менен, жерибиз менен, Көлмө айылы менен ошол нерсеге баштаганбыз да. Баштардан алдын 1 ай, 1,5 ай мечитте шу жөнүндө исрапкерчилик боюнча маселе болгон. Шарият боюнча, исрапкерчилик боюнча көп талкуу болгон.
Ошол жерде жыйынтык болдубу ошол талкуу? алхамдулилла жыйынтыгыбыз азыр шу күндө баягы илгерки жаңы келген убактыбызда 2001-жылы имам болуп келген болсом ушул жерде баягы 3 күндө сактайт дек сөөктү. Ана Кудай шу күндө азыр бүгүн өткөн болсо, мүмкүн болсо абеттен кийин же болсо бир күн калтырып ушуну узатып атабыз да. Ысырапкерчиликке союшту башында бири-бирибизге мушташкан болдук. Айыл өкмөтү баш болду буга. Айыл аксакалдарыбыз сот, айыл аксакал соттору баш болуп, ушу каерде каза болгон болсо, биринчи болуп ошол жерге барып аттык да. Барып ошолдун сөөгесиге айтып аттык. Ушундай ысырапкерчилик болбосун, ушу бул болбогон нерсе деп ошол нерселерди ортого таштадык. Көнгөнү көндү, көнбөгөн эмнеге мен апам өлгөндө, атам өлгөндө, эжем өлгөндө мындай кыласыңар деген каршы пикирлер болду. Жок, Кудайга шу бүгүнкү күндө ошол нерсе биздин көлмөдө эл түшүндү. Кудайга шүгүр, бул 7 областынын адамы бар бул жерде. Ушулар бардыгы азыр 3 күндө коюш жок. Союш деген нерсеге Кудайга шүгүр баары түшүнүп калды. Биз билбей жүргөн экенбиз. Ушинтип эле бул жүргөн экенбиз. Мана азыр күндө 3 күндүк баягы кара союш жок, урматтуу жамаат. Шуну сиз менен биз жеткирсек, шу нерсеге болот экен да. Азыр шу күндө мана ушул элдин, ошол айылдан, аксакалдар дагы, башка жактан келгендер дагы ушу биздин адатыбызды көрүп, рахматын айтып кетип атат да. Мисалы Нарындан болсун, Таластан болсун, Жумгалдан болсун, ушу келген жерлерден ыраазылык билдирип, ушундай кылса болот турбайбы, бизде кылсак болот экен деген нерсе келатат да. Биздин элибизге мен ыраазылык билем да, ошо көл майылгачы, ошону баш болуп, жашы карысы бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, ушуну баары колдо берди да. Кудайга шүгүр ушу нерсе иш ашып келатат. Исрапкерчи ушу союш жок, Кудайга шүгүр. Алла Таала бул биздин элге, бүтүн Кыргызстанга ушундай болсо өтө жакшы болот деген жакшы ниеттерибиз бар иншалла. Жакшы, анан өзгөчө мындай Нарындан келген имамдар турбай бул жакта. Ошол Нарын эли аябай этти жакшы көрөбүз да. Анан башка областтарга көбүрөөк жейбиз. Анан сиздерде кандай акыбал? Мынакей азыр Идрис ажы ушундай маселелерди айтты. Сиздерде кандай, урматтуу Нарындан келген имамдар? Анан эми азыр кичине бир көйгөйлүү маселе бар. Ошону өткөндө биз ошо айылдын келиндери менен акылдашсак, алар туура көрдү да. Эми азыр ошол кийим жоголуп, азыр баштык өтүп кетти да. Эми ошо баштык таратат, ошо баштык ошол үй, ошол конфет салат, борсок салат. Анан биз айттык, эми силер борсок канча саласыңар деп сурасак, ошо 1 килограммга чейин салынып калат дейт да. Эми ошо 100 аял келсе 100 килограмм un салынып кетет экен десек, ооба дейт. Эми ошону эсептесеңер канча болуп айландырганда көп чыгып кетет экен да. Эми анын конфети бар, эми конфет ал жерде ошо кымбатыраак конфеттер салынат экен да. Анан ошо биз ошо көйгөйлүү маселелер айттык. Анан эми бул өлүп атса, айерде бирөө ыйлап атат, бирөө кайгырып атат. Эми ошо Ташторкон маселеси да ошо тойго айланып баратат да кийинки күнү. Анан биз ошону келиндерге айтсак туура көрдү да. Эми азыр Ташторконун ичинде эми өсү жебеген нерселерди коюп калды да. Эми айында бирөө ыйлап атса, эми ошол сырттан биз айтат эле, ошо сырттан барган адамдар эми ал киши баягы жесин деп коет да. Эми сырттан барган адамдар ошо баштыгына салып кетип атат да, чөнтөгүнө салып кетет. Эми канча ысырап болот да. Эми ошо туура түшүнүп, ошо сырттагы келген адамдар ошол үйесин айтса да, эми ушуну чогулуп ушундай Ташторконду мындай жөнөкөй кылалы. Эми ал жерде өлүк болуп атса, Үйеси көнө, ошого эми үйеси жок, мен өзүм кылып атам, сен акча берип атаңбы десе эмне болот? жалпы эл айтса көнөт эле да. Эл айтса. Себеби бул жалпы эл айтпаган үчүн бул атаандашуу болуп атат да. Жана пайгамбардын хадиси бар го, кыяматтын алдында, кыяматка жакын жылаңайла койчу бири-бирине атаандашып бийик үй курат деген. Азыр бизде ушул система болуп атат. Колунда бары деле, колунда жогу деле атаандашып ошо Ташторкон жасап атышат да. Демек, сиздер тарапта ошол жанагы эт анан пакет анан кет деп кояткан ошол маселе дагы деле бар экен, Эт жоюлуп калды, ошо пакет маселеге өтүп кетишти да. Ама ошону бизгилешип, мисалы үчүн азыр мына Алла ыраазы болсун, өкмөт башы дагы биздин президент ушу динге жакшы көз караш кылды го. Эми ошол өкмөт ушул жагынан кичине жардам берсе да. Бизде эми өкмөттө баягы көп жардам болбогондон жалгыз имам жетише албайт экен да бугачы. Элдин ар кандай немеси бар да. Рахмат. Баягы ушул кой аксагы менен 100 деп коет да, анан кээ бир ушул имамдар эми айтат экен да, сойсоң болот, жакшы болот, тигиндей сооп болот деп. Ушул шариятта кандай, урматтуу туугандар? Союш керекпи? Мына азыр 6-7ден кыскарыптыр. Ошол кимдерге пайда, эгерде сойгондо ошол маркумга пайда болобу, кандай? Биздин шариятыбызда кандай эле, каада салтта кандай? Ушул салтуу исламыбызда кандай болуп баратат? Урматтуу туугандар, анда оң тарап. Боорукер жана мээримдүү Аллахтын аты менен сөзүмдү баштаймын.
чындыгында өтө чоң маселени көтөрүп атасыздар. Бул маселе эми эле көтөрүлгөн эмес. Чындыгында эле бул Кыргызстанда ушул Мурат Алажы муфти болгон учурлардан башталган. Ал убактарда биз Ысык Көл областында иштейт элек. Анан чындыгында ушул түндүк тарапта ушул исрапкорчулук өтө эле өзгөчө болуп кеткендигине биз мына калган биздин эле Кыргызстан көп улуттуу элдин ичинде болуп аткандарды да мисал келтирип, мына Дунган улуту мындай эле кылып атат, анан Өзбек улуту мындай эле кылып атат. Алар ысрапкорчулукка барбай эле, балким ошол өтүп кеткен адамдын ошонун пайдасы үчүн бул диний көз караш ушуга багыттайт да. Эмнени кылсаң сен бул сырттагы адамдардын бир намысы же өзүңдүн бир мындай айтканда элге көрүнүүң эмес, балким өлгөн адамга эми сен ушул кылган иштериңдин бардыгынын соонун жетишлигине негиздейт да. Бул негизи ушул көз карашка чакырат ислам дини деген чакырыктар менен келсек, чындыгында башка улуттарда эмне менен өзгөчөлүктөрү бар деп анан биз мындай жыйынтыкка келсек, башка улуттарда бир мындай айтканда ошол бир айылда болсо, бир махалла деп коебуз болсолор, ошол жерде бир аксакалга баш ийүү деген, ошо кичүүлөрдөн чоңго чейин баш ийүү, моюнсунуу, ошол кишини башка койгондон кийин бардыгы кеңеш берип, анан ошол киши бир жыйынтык чыгарса, мына Даргин улутунда деле бар. Ошого баш ийип кетүү деген бир мындай айтканда өздөрүнчө чоң бир салттуу, өздөрүнчө адеп бар экен да. Ошону менен утуп кетип атат да аларчы. Илгери кыргыздарда болгон да бул маселе. Мен кыргыздардын ошо илгерисинен дагы бир мисал менен келтирмекчимин. Бизде дагы болгон десе, бирок болгондо бир кичинекей, мисал үчүн эле кыргыздар дагы келип туруп Ала тоодо ар жагынан түштүгүдөн түндүгүдөн жайгашкандан кийин эми ар кырдагы бир өзүнчө хандык түздү. Бул кырдагы бир хандык түздү деп туруп ошондуп хандыктарыбыз көп болгондор. Эми келип отуруп бүгүнкү күндөрдө баягы айылда анан ошол бири-биринин салтыны экинчиси жактабагандык. Анан бир кичинекей эле баягы өзүн ойлоп чыккан нерсесини башкаларда болгон нерсе айтылып ушуга каршы чыккан болсо, жок деп туруп ушуга мындай катуу туруп, бир намыстуулукту алдыга коюп, анан биз ушул жерде намысты келип мындай эле катуу айтат элек да, ушул намыс келип эми кыргызга эле такалып калыптырбы? Башка улутта намыс жок бекен алардачы. Ошон үчүн баягы куруу намыстан эле чыгып атат да. Куруу намыстуулукта биз өтө чындыгында алдыга чыгарбайт экенбиз эч кимди. Анан эми ошондой ысрапкорчулук иштери негизи козголуп чыккандан кийин бул диний багыттагы эле адамдардын мындай айтканда баягы көбүрөөк басым жасалып, эми сиздер айтсаңыздар, сиздерди эл түшүнүп атат деди. Мен эмнени айтмакчымын? Элге молдолор ысрапкорчулукту бул жекече эле баягы жума хутбасында эмес, балким жалпы ушул чыккан жерлеринде да айтып атат, анын зыянын үстүнөн көрсөтүп да айтып атат. Себеби ошол акчасы бар болсо дагы акчасы барларды да көрдүк да. Мисал үчүн эле бул өлүм кокустан келет. Эми ушул жерлерде ысрапкорчулукту кичине мындай токтотуураак жасабайсыңарбы? Балким муну жокко чыгарсак болот эле. Ысрапкорчулук эмнеде жатат десе, өлүм кокустан келди. Эми кыргыздын экономикасында бул жалпы жашаган ар бир мисал үчүн үй бүлө андай эле ошо сое турган деңгээлде эмес. Өлүм кокустан келди. Кокустан келгенден кийин эле ошол эле журт, ошол эле жашап аткан эл, өзүнүн эле бир туугандары эмне кылып ататтар? Эми сен дагы тигиникини жегенсиң, союшуң керек деп туруп, ошол үй бүлөдөн мисал үчүн эле 2 жылкы болсо, 3 жылкы болсо, ошолор бардыгын карызга алып келип туруп, кредитке алдырып, келип туруп союп ататтар да. Мына ушундан карызга батып кетип атат. Ошол ысрапкорчулук аягы эмнеге алып барат десе, бизди чындыгында биз жакырчылыкка алып барат экен. Ортобуздагы мисал үчүн бир түшүнбөстүккө алып барат экен. Эми ушуларды биз издилеп чыгып туруп, эмне менен жыйынтыктай алабыз, чындыгында элге кантип жеткире алабыз дегенде, мына акыркы учурларда токтолуп өтөйлү. Акыркы учурларда мына президентибиз дагы өзү көңүл буруп, бул диний багыттагы адамдардын дагы илимини өстүрүү жана ушулар менен дагы бир элди башкаруу ушулар менен дагы бир чоң эффектүүлүктү беришлигини байкаган чындыгында данышман инсан катарында азыр ушуну баштады. Мен эмнени айтмакчымын? Качанда биз ошол саясий тарап менен бул диний тарап жанаша бара турган болсок, ар бир иште комплекстүү ишти жасаса, жанаша барып туруп ар бир нерседе мен айткан нерсени ал колдоп, ал айткан нерсени мен колдоп тура турган болсок, ошондо биз элге жеткире алат экенбиз. Аны биз практикалык бул иш жүзүндө Ысык Көл областында мына бул жактарда дагы кээ бир жерлерде көрүп атабыз. Ошон үчүн мен дагы эле ушул сөзүмө токтолом.
мына силер массалык маалымат тарабынан. Анан эмне ишти баштасак, ал молдонун эле же болбосо дагы өкмөт тараптын эле жоопкерчилиги дебестен баардыгыбыз бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кыл чыгарсак, жап атырмак иншалла бир жыйынтыкка барабыз да. Жакшы. Урматтуу ушул телегөрүүчүлөр, урматтуу имамдар, баягы ушул маселени ысырап маселеси токтолуп атабыз. Ушул ысырапта жанагы күнбөз коюу маселеси бар, жанагы жылкы, бодо малды айтып атабыз. Ушул маселелерде молдокелер же болбосо айыл өкмөт менен чогуу бир мисалы суу чыгарып берсе айылга, же болбосо бир мектеп медреселер салса, жетим жешилерге жардам берсе сооп болобу деген дагы бир ой келет да. Анан ушуларды айтсаңыздар кандай, элдер кабыл алабы, сиздерден баягы элдин астында жүрөсүздөр. Азыр мектептерде 16 миллион китеп жетишпейт экен. Китеп маселесин чыгарып берсе, мына Альпе деген кандай сон керемет китептерибиз бар анда. Келиңиз. Негизги биздин шариятыбызда баарыбызга белгилүү, бул жерде молдокелердин баардыгы билет. Шариятыбызда исрафчылыкка тыюу салынган. Негизги бул жерде сабак өттүбүз, мирас тууралуу. Себептеринде эң негизги ошол кайтыш болгон маркумдун бала чакасы калат, алар болсо жетим болот. Ошол жетимдин негизги биз малын жегенге барабар болобуз да. Ошол себептен шариятта ошон үчүн бул тыюу салынган да. Ал жерде барып союш кылыш, тамак жеш. Ошо сөзүңүзгө бир алчы да. Аралчы урматтуу бир тууганым. Көлдөн бир имам айтып атат, атасы каза болуп калыптыр. Анан каза болуп калып, баягы жаназага аксакалдар келет да, келген экен баягы ал шарият негизинде деп эч нерсе сойбой коюптур. Анан аксакалдар жаназага айрымдар турбай кетип калды дейт. Бул кандай, каяктан чыккан адам? Атасы көп нерсени жебеди эле, элдикин жеген да деп кетип калды дейт. Айрымдар топурак салбай кетип калды дейт. Анан 4 күндөн кийин кайра бир бодо союп чакырса аксакалдар келди дейт. О, баланчанын баласы оңолуптур. Теген бодосун алыптыр мынча миңге депчи. Анан ушул шариятта ушул кандай? Пайдасы кимге тиет? Ушундай айтып өтсөңүз. Шариятта негизи бул жерде эч кандай бир эгерде ошол жетимдин малын жезе, бул баардыгы зыян тартат. Себептен жетимдин малы ал арам болуп эсептелет. Себептен 3 күн деп эмне үчүн айтышат? Себептен ал ошол 3 күндүн негизинде мирас маселеси, молдолор ошолордун жетимдердин мирасын мындайча тактап бериш керек. Эгерде такталбаса, анда ал деле адал болбойт. 3 күндөн кийин да адал болбойт. Ошон үчүн негизги бул чараны, ушундай эмелерди, көйгөй маселелерди биз токтотуш керекпиз. Имамдарды да токтотуш керек, өкмөт тараптан да жардам бериш керек. Жакшы, бизде имамдар өтө көп болуп атат, ошондуктан баягы убакыт өтө туура пайдаланалы. Биз Кошкор районунун центральный Айша мечитинин имамы, атыбыз Рахат. Бизде буюрса баары жакшы, молдолор жакшы эле айтып атат, түшүндүрүп атат жаназаларда. Керек болсо бизди имамдарыбызга айтабыз, өзүбүз менен иштегендерге. Жаназадан кийин эт жебей кетип калла депчи. Эгер молдо айтып жей бере турган болсо, алар да кыла берет. Молдо өзү деле кип жеп атпайт. Ошон үчүн биз жаназадан кийин эт жебейбиз, кетип калабыз. Молдолор жаназага турабыз. Анан жанагы Жебейсизби? Жебейбиз. Ал жерге келгенде, мисалы үчүн молдо айтып атпайсызбы, көлдө болгон окуяны. Алар келди, анан эт жебей туруп кетип калды. Алардын максаты эт жеш экен. А мусулмандын максаты бири-бирине болгон эмеси жардамы өлгөн адамга болгон. Бул жаназасына туруп, ошого жаназадан окуган сооп, пайда болгон сооптор багыштоо да. Ал жерге келип жаназага турбай, топурак салбай кеткен адамдар мындай айтканда имансыздыгы, имандын алсыздыгы, иман жоктугунун белгиси. А имандуу адам эт жеш үчүн келбейт. Ал жерде максаты жаназага туруш. Анан бул жерде жалгыз эле молдо эчтеке иш кыла албайт экен. Муну айыл өкмөт, эл, аксакалдар чогулуп алып иш алып барыш керек. Кандай иш алып барыш керек? Бир чечим, токтом кабыл алыш керек. Ошол жерде кылса штраф салалы мындай. Мынчадан ашпасын. Аны сойгондо да кийин көмүп койгондон сойсун деп ушундай нерсе кылыш керек. Эгер мен соёмун, мен байымын, катышым көп десе, ага бир мамлекет тараптан ошо айыл өкмөттүн бюджетине түшө турган бир штраф салып коюш керек. Ошондо кээ бир адамдар тыйылат. Анан азыр жерде аксакалдарды айтканда дежурный аксакалдар бар да. Акыйкатты айтпайт. Келет дагы, мисалы ар бир айылда бир нерсе болсо, айылдын жана уруунун башчылары келет, өлгөн болгон жерге. Анан келет дагы, мен өткөндө эле бир жер өзүм бажамдыкына эмесинде катышканда чачабыз дейт. Мен өзүм, мен тууган деп чакырды да. Мен сен окуп бер деп чакырды. Ал бирок бөлөк айыл болчу. Баргандан кийин мына Аллах күбө чачыласын чачтырбадым. Чачыласына каршы турдум. Алар айтат, сен неге бизге каршы, биз тууганбыз го дейт. Мен айттым, мен башкалардын үйүнө барып тыйып аткан болсом, ана мен тууганым эмесмин, бул адилетсиздик деп баш тартырдым. Аксакалдар каршы чыкты. Шариятта шарым жок. Шариятта шарым жок. Ошол баягы туугандар каршы чыкты, бирок баары бир жанагы шарияттын тартиби менен чачылган жок. Анан
бул айыл башчылары да жардам бериш керек. Сөзсүз түрдө айылдын эл аксакалдар кеп туруп, сен атаң бизге барып жегесиң, сен да бизге жедиртишиң керек деген неме бар экен. Анан каалашынча сое бергиле деген аксакалдарды ошол жерден көрдүм. Ошол туугандардын эң башчысы экен. Бул ыймансыз, бирөөнү баса көктөп, ошо өлүк чыгып аткан жерде дагы арам тамак жегиси келген адамдар да. Жакшы, ушундай баягы бизде азыр сиз айткандай аксакал эмес, кээде ушул акшакал болуп жүргөндөр көп да. Оозунан баягы арагы чуруп, анан же батасы жок, башкасы жок, анан ошондойлордон эми Кудай сактасын. Баягы эми жанагы бул сөздөр эми эсин табат деген ойдобуз. Биякта да биздин имамдарыбыз бар. Мен эми Темирлан ушундай коомго керектүү жакшы передачаларыңарды алып барып жүргөнүңдү мен үй бүлөм менен, айыл менен абдан көптөн бери көрөм. Ушуңа Алла ыраазы болсун, мен рахматымды айткым келет. Анан мен бул жерде имамдардын артынан бул жерде 20-30 жаштан баштап 80-деги бул жерде бир аксакалыбыз отурат. Ошол кишинин ошол убактарда, азыркы убактарда сен өзүң көтөрүп аткан темага жараша кандай бир эмеси пикири бар экенин ушуну айткым келет. Ушу аксакалга дагы Алла ыраазы деп батаны бердиргим келет. Бул киши 80-деги киши экен, ушундан бир интервью алып койсоң деп. Рахмат, алабыз сөзсүз. Убагыңыздарда ушул ысырапкерчилик кандай эле, азыр болсо ысырап кандай? Сиздин бала күнүңүздө кандай эле, ошо ата бабаларыңыз баягы кандай колдончу эле? Мурунку убактарда албетте эл азыркыдай жетишкен эмес. Азыркыдай малдуу, оокаттуу, үйлүү, жайлуу, бала бакыралуу болгон эмес. Эми ал убакта менен азыркы убакытты салыштырыш менин оюм боюнча кыйын болуп калды. Эми азыр мына бир эле мисал адам кайтыш болгондо илгерки убактарда эптеп баягы колунда болгон мүлкүн сарп кылып узатчу да. Эми азыркы убактарда кээ бирөөлөр байлыгына, бардыгына жана бала бакырасынан иштүү болуп, колунан келип турганына мактанып жаткандар бар. Ошолордун имандайларды айтып жоюп атабыз. Ошо айтсаңыз, сиз үйлөнгөндө энемди кандай кылып алып келдиңиз эле? Азыркы жаштар эми баягы 10-15тен азыр мынакей айрым жаштар ушул вертолет менен баягы келинчегин ушул бозойгүлдү эс алдырып, анан алтын тыйындар чачып, не кылып атат да, анан ушул кандай айтсаңыз? Эми мен өзүм жаш кезекте үйлөнгөндө 20 жашымда үйлөнгөм. Жакшынакай эле атам аркалуу, атам баланча кишинин кызына ал балам ошого сүйлөш деп, ошол атамдын тили боюнча атамдын тилин алып, ошол сүйлөшүп, ошол келинчегимди алгам ошол убакта. Арба менен алып келдиңиз беле же ат менен эңип келдиңиз беле, не кылдыңыз? Ат арбакта машина мындай муналар жок болчу, жок кесе болчу, болгон эле биздин бригадабызда 2 дөңгөлөк бир араба бар болчу. Ошол 2 дөңгөлөк арабаны атам барып сурап берди. Ошо менен барып айылда бир жакшы аттуу баштуу кой ферма болуп иштеп жүргөн киши бар эле, ошону кошуп берди. Ошо менен барып сүйлөшүп баягы араба менен барып эле алып келдик. Жакшы. Энем ошого деле ыраазы болду. Жакшынакай болуп азыр очор башап. Ошо эми ошондон бери карай ошол алган аялым 8 балалуу болдук. 4 кыз, 4 эркек балалуу болдук. Бардыгы тең ошол үйлөнүп, жайланып турмушка чыкты. Рахмат. Мынакей, ушул атабыздан буйрса сабак алыш керек, урматтуу жаштар. Карын сөзүн капка сал дейт. Рахмат ата. Буйрса дагы сөздүн жүрүшүндө сүйлөшөбүз. Келиңиз. Урматтуу, биздин баягы убакыттагы ысырап экен, урматтуу. Анан ушул биздин бүгүнкү темабыз шариатта жегиле ичкиле, бирок ысырап кылбагыла дейт. Анда келиңиз, ажеке. Ушундай келип алсаңыз. Бизде бул ысырапкорчулук боюнча аят келет го. Кулу вашрабу ва ла тусрифу. Инналлаха ла юхиббул мусрифин. Жегиле ичкиле, ысырап кырбагыла. Албетте ысырап кылуучуларды Аллах Таала сүйбөйт, жакшы көрбөйт да. Эми бул маркумду акыркы сапарга узатуудагы муфтияттан чыккан токтом бар. Анан Идрис Исламов айтып кетпеди бул жерде. Жакшынакай кылып ошону биз тартипке келтирди депчи. Бул жерде эмне бар? Бул жердеги сыр, бул кишинин командасы жакшы.
айыл өкмөтүнөн болсун, айыл аксакалдарынан болсун, же болбосо дагы окшогон. Мен бул кишинин эмесине кошулам, имамдар биз ушул кишиден үлгү алып, ошондой эмеге команда түзгөнгө, группа түзгөнгө биз көнүшүбүз керек. Өзүбүздү кичпейил алышыбыз керек. Анан үйрөнүшүбүз керек. Рахат акетти Кочкордо ушундай кылабыз. Албетте бул жигиттер өзүн ошол исламга берилген жана так аткарып аткан жигиттер деп эсептейм. Мындай жаш жигиттерге биз колдоо көрсөтүшүбүз керек. Анан бул эми бул шаар жергесинде, бирок айыл жергесинде бул окуя дагы эле ушундай болуп улантып келатат. Эми бир нерсени айткым келет. Мен ошо Токтогул районунан, Толук айылынан ушундай бир эмени көтөрүп чыгып, жөн эле баягы Кытайдын көйнөгүн, анан Кытайдын жолугун эле бири-бирине алмашып берген эмелер да, жанагы кийит кийгизүү, же болбосо кийит илүү деген нерсеси бар го. Ушуну бир айылдык эле бир кыз, депутат кыз, айылдык кеңеште депутат болгон кыз, ушуну айылдар чогулуп туруп токтоткула деп койду, болду, токтоп калды. Азыр кийит илүү деген жок деп менин айылымда сүйүнүп жүрүшөт да. Эми ушуну ар бир адам өзүнүн баягы деңгээлинде жасаса болот экен. Эми бул жерде мен айткым келип атат, 415тен ашык майрам бар экен Кыргызстанда. Ушул 2015-жылы 27 миңден ашык аборт болуптур. Кимдин баласы аборт болуп атат? Кимдин баласы өлтүрүлүп атат? Биздин, кыргыздын, сиздин үй-бүлөбүз өлтүрүлүп атпайбы бул жердечи? Бул ысыраппы? Бул ысырапкорчулук. Андай боло турган болсо биз бул нерсени мамлекеттин деңгээлинде көтөрүп чыгышыбыз керек. Эми бул маркум боюнча айта турган болсок, бизде туна Мухаммед ака айтып кетти. Каныбызга сиңип калган менсүнүү, эл эмне дейт, эл уят кылат, эл шерменде кылат деген сөз бизде Кудайдан коркуш керек деген сөздөн дагы өйдө болуп кеткен да. Анан эми бул жерде айткым келип атат. Бул баягы элдин аркасында тургула, эл көрсүн, эл үчүн моно жерге катарга тизилип ыйлагыла, бакырып ыйлагыла деген сөз бар. Айылдарда ушундай атандашуу. Анан кийин бизде ошол 3 күн сактайт сөөктү. Анан башыман өткөн окуя, бизди чакырып ушундай жерге келгенде 3 күн сактады. Эртерээк койбойсуңарбы? Эми боз үйгө сактайт кыргыз эли. Анан боз үйдүн ичинде аялдар үшүп калбасын деп отту ортого жагат. Анан 3 күндө сөөк кандай болот, анан өзүңөр ойлоп көргүлө. Ал киши сасыйт. Анан кийин 3 күндөн кийин жуушту. Мен дагы ошо мындай кылып жуугула, тигиндей кылып жуугула көрсөтүп атам. 3 күндөн кийин тиги кишинин баягы көтөргөндө, мындай оодарганда, жууат оодарганда териси сыйрылып кетип атат. Анан ошол жерден өзүм ушунча эмеге келдим. Тиянакка келдим. Мен өлсөм, бир күн жашырбайсыңар, тезирээк коесуңар деп. Бала чакама, үй бүлөмө, ата-энеме жолуккан жерде ушул нерсени айтам. Себеби териси сыйрылып кетип атат 3 күндөчү. Мен аны көргөн эмесмин. Же болбосо өзүмдүн жакын туугандарым. Анан ушуга жанагындай кылып ызат көрсөтүп, ыйлаттырып, маркумда кыйнайт экенбиз да. Сөзсүз кыйналып атпайбы бул жердечи? Анан кийин ошондой бир намыз үчүн кылып аткан нерсе Кудайдын астында эч нерсеге татыбай калат, туугандар. Ушул нерселерди жеткизсек, ушул нерселерди айтсак, биз бүгүнкү күндө ушул нерседен чыгабыз. Кээ бир буга да бир мисал, бир үй бүлөдө дин менен жашаган, ошо динди үйдүндө туу туткан пайгамбарыбыздын жашоосун өзүнө жашоо кылган адамдардын жашоосунда ушундай маркум болду. Бирок мунун аркасында мүрзө казуу деген проблема чечилди. Мүрзө казуу айылдарда 3 күн казылбайт. Ал таш чыгып кала берет, же болсо катуу болуп кала берет, же болсо чопо чыгып кала берет. Мүрзөчүлөрдүн айтуусунда. Жок, ал жерде ошол келген туугандарын барып мүрзө каскыла деди. Келген туугандарын барып мүрзөгө жөнөттү. Мүрзөнү кечке чейин даярдап коюшту. Даярдап туруп, анан кечинде алып барып коюп коюшту. Дагы бизде кыргыздарда эме бар. Түштөн кийин сөөк чыгарбайт деген бир мыйзам бар. Ал китепке жазылбаган мыйзам да. Буга көнө элекпиз айыл жергесиндечи. Эми муну дагы секин-секинден ошого барышыбыз керек. Эми айта берсек сөз көп бүгүнкү күндө. Мына азыр жанагы ысырапкорчулук деп атканда азыркы нике боюнча молдолордун эмеси жүрүп атпайбы? Эми ушул боюнча да сиздер өзүңүздөрдүн пикириңиздерди айтсаңыздар. Нике кыйганда ал биз молдокелер биз өзүбүз барып эле чуркап барып никени кыйып берейин деп барып атабызбы? Ата-энеси ошол жерде чакырып атат. Же 2 жаштын никесине ата-энеси чакырып, аттайын молдоке деп машинасын жиберип анан чакырып алып келип атпайбы? Анан 5 жылга эркинен ажыратып койгондо бул жерде молдонун эмне күнөөсү бар да? Анан экинчи дайыр айта турган нерсе бул
ысырапкорчулукка пайгамбарыбыздын тарыхы окуп чыга турган болсок, ысырапкорчулукка жетиштүү сабак болот бул бардыгыбызгачы. Кандай кылып баласын көмгөн, кандай кылып Хадижа энебизди көмгөн, кандай кылып сахабаларды узаткан, ушул жанагы никеде айтып атпайбызбы? Фатима энебизди Алиге бергенде кандай кылып узатты? Шуну айтып көрсөңүз, кандай кылган? Жөн эле жөнөкөйлүк менен эле узатты. Бир чапан алып келип жапты Фатима энебизге, ошо менен Алиге нике кыйып туруп берип койду. Бул жөнөкөйлүк нике кыюуда жана биздин ашыра чаап жанагындай бир алыска кетип аткан окшош машиналарды тиги жолдорго тизип алып, анан кийин машиналарды өткөзбөй, канча деген музыкаларды коюп алып, бийлешип, анан бири-бирине кечинде мас болуп калып сабашып аткан учурлар ал убакта жок болчу. Рахмат, Алла разы болсун. Ушул байкем айткандай, бир Кыргызстанда болгон окуя, ушул былтыр $70.000 ошо Ала Тоо ресторанында той өткөзүп, анан кийин бир жумадан кийин эки жаш ажырашып кетти да. Эми мынакей пайгамбарыбыздан ушундай жакшы өрнөктөрдү алсак болчу да экен. Анда биякта биздин дагы байкебиз бар. Жашоодо азыр ар бир адам бир күндө бир эле лампочкадан жакканда мен ушуну аябай жатып алып элестеттим. Ошол канча деген ысырап болуп, канча деген акча ошол эле лампочка жеп коет экен ар бир адамдын эзептеген, ар бир үйдөн эзептегендечи. Ошол эле нерсе биз сабакта өткөндө өтө жакшы тема өттүк да. Пингвиндер тукум кылгандан кийин анын эркеги, пингвиндин эркеги 1 жыл ошону багы базып чыгарат экен. Бирок ошол ургачызы 1 жыл ошол тамак топтоп, ошону багы ысырап кылбастан келип, багы тукум жаргандан кийин анан ошого берет экен. Ошону кузуп, ар бирин кузуп берет экен да. Анан тиги ошондон азыктанып, ошол менен көбөйүшүп булар жашайт экен. Ошол сыяктуу эле. Кандай болуп атабыз деңиз? Биз кыргыздар чындап эле кандай акыбалда болуп атабыз азыр. Бир эле үйдө телефон деле алып көрөлү ысырапка кетип атканчы. Интернетине кирет, аны жакшы жагын окуза, бир тарбиялык жагы балдарыбыз өссө жакшы. Бирок эле ошол эле телефондун ичинде 20 сомдон интернетке кеткенде да бир үйдө 5 болсо 5 тең өзүнчө болуп жалгыздан бөлүнүп отуруп, ошонун баарын ысырап кылып атат. Канча деген акча ошол эле нерсеге кетип атат. Аны менен нерсе өзүнүн күйөөсүнүн жанында жатып алып, мурдагы сүйлөшкөн жигити менен сүйлөшүп, ошол канча деген акча ошого кетирип, күйөөсү эртеден кечке аялым багайын, балдарым багам деп канча эмгектенип келсе, тиги башка менен сүйлөшүп, жүрөгүн ортуп, канчалар азыр семьялар ажырап атат. Бул ачык айкын сөз туугандар. Бул нерсе бардык нерсеге жетиш керек. Ушул нерсени бекем колдошубуз керек. Ошол нерселерди бардыгыбыз терең түшүнүп, терең кабыл кылып, элибизде ысырап ушул бир майда чүйдөдөн башталса, ушу лампочкадан баштап каразак чыгып кетип атат. Ушул дагы бир бекер эмес, бул дагы тыйын, бул дагы өкмөткө биз эме кылышыбыз керек деп бир ушул жактан бери карасак. Алла ыраазы болсун сиздерден. Эми жыйынтыктап берсек, бүгүнкү ушул темабыз ысырап жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Эми чыгуунун жолдорун жогорку кеңешке биздин депутаттарга эмне дейсиздер? Балким кандай мыйзам кабыл алыш керекпи? Же ошол баягы имамдар менен чогуу айыл өкмөт, акимият ушул баары чогуу иштейбизби? Эмне кылабыз? Канткенде ушул кыргызга, элибизге бир кымындай болсо да пайда тийгизебизби деген максат. Анда урматтуу биякта биздин кол көтөрүп аткан абаларыбыз бар. Эми биздин айылда жанагыдай 3 күнгө коюу деген маселе чечилген. Ал шо күнү коюлат. Кайсы убакта болсо шо күнү коюлат. Ал жерде биринчи күнү тамак берилбейт. Биринчи күнү вообще тамак берилбейт. Андан кийинки күнү дагы берилбейт. 3 күндөн кийин ошо кимге керектүү болсо ошол тамактарын чакырып туруп берип коет. Андан кийин ал жерде кийит маселесиге келгенде кийиттер дагы азыр калынган. Акчалай бир аз акча берип коет, болду. Мынауга бирдеке каратың неме кылып кой. Канча акча берет эми ошол орто эсеп менен? Орто эсеп менен ошол жерлерде 200 сом, 300 сом, 500 сом, 1000 сомго чейин акча берип коет. Нан кетеби? Канча нан кетет? Ал жерде нан вообще биринчи күн иштетилбейт. Вообще дасторкон салынбайт. Элдерди жыят, ошол жерде жаназага тургузат, жаназа дагы мечитте окулат. Эл наразы эмес? Эл эч наразы эмес. Бүт бардыгы наразы. Шундай кылыш керек өзү. Бардык жер шундай кылыш керек. Мен айтарым шун. Эми дагы бир маселени айтайын дегеним, мына азыркы убакта нике маселеси бар. Ысырапкерчилик бүт бардык кетип атат никеде. Кандай кетип атат дегенде, биринчиден эки тарап, эки куда бир канча нерсени ортого коюп алган да. Ушул жерде
сен мынандай кыласың, сен мынча сойуш алып келесиң, мынандай күрүч алып келесиң, мынандай нерсе кийиттерди алып келесиң, мынандай нерселерди шпанер, диван, мынандай нерселерге чейин алып келесиң деп койгон. Экинчи тарапта дагы мынанча той кылып бересиң, вечер кылып бересиң, мына ресторан. Мен бул жерде бир жерде көрдүм, ошондой бир ресторан ар бир кишиге 2,5 миңден столуга алат экен. Бул ысыраппы? Ысырап. Эми шуларды жакшылап эле ошо пайгамбарыбыз жана бир молдекебиз айтып кетти. Али разиаллаху анхуга пайгамбарыбыз өзүнүн кызын бергенде курулай сууга никени окуп туруп, экөөнү сууга никени окуп туруп болду, экөөң жип болдуң. Мындан кийин карабайсызбы, сууга деп атасыз. Эми азыркы 2 жашка ушул теги Бозоек менен Жармагүлгө ушул сууга нике кыйып, ошол пайгамбарыбыз кандай кылалы десе, ошо ынанабы? Анан ошол ата-энеси да ошого ыраазы болобу деген маселе бар да. Мындай сиздердин практикаңыздар да болду, урматтуу имамдар? Ушундай баягы сууга нике окуп, ошол жана пайгамбарыбыздын жолундай кылып узаткан жаштар барбы? Ошолорду кыскараак айтсаңыздар, убакыт өтө аз калды. Сизде барбы, жокпу ушундай? Эми менин айтарым ушул, элди тарбия кылыш үчүн биринчи ошо никеге жерге барганда молдекени чакырат, жана айтып кетти, молдеке өзү айтыш керек. Мына ушундай кылышың керек деген маселени койсо, экинчиси айыл башчыларга айтылса, ошондо мына үчүнчү мына биздин өкмөт тарабынан бир аз колдоо болсо бул маселе келет деп ойлойм. Рахмат. Мен Бишкек шаардык мечитинде шаардык казыга караштуу Хафиз уулдар мечитинин имамы Уланкар болом. Бул куткаруучу нерсенин 3 нерсе бар экен. Биринчиси дейт, бар кезде да, жок кезде да, бай болуп турган учурда дагы, өтө кембагал болуп турган учурда дагы үнөмдөштүк бул ошол адамга жакшылыкты алып келет экен да, ушул 3 нерсе. Ал эми жанагы Идрис Самыл айтып кеткендей, биз да ошол Ак Жар айылында Кудай буйруса бир аз көнүшүп кетип атабыз. Кээ бир жерден айылдан келгендер, сен молдо, биздин өзүбүздүн айылдын молдосу келип керек болсо ошол окуйт, ошолорду чакыртып алабыз деп ушундай талаш тартыштар дагы болгон. Бирок бир аз азыр кайтып калды. Бул жерде мындай кылыш керек экен да, урматтуу жамаат. Биринчиден ошол баягы өлүктү жуул мезгилде баягы Куда тарап бул өз тууган тарабы кирсин деп туруп ушундай бөлүшүп алат экен 3-4 кылып. Анан ошо жерде уюштуруп аткан киши 3 күндөн кийин чыгарабыз деп элге жарыя жасап коет экен да. Ушундай бир случай болду. Бир жерге барганымда ошол 3 тарапты алып келип ушулар кирсин дейт. Киргенде жалаң баягы жаштар, анан баягы тили өткөн кишилердин баарын коюп койгон да. Ал 3 күндөн кийин тиги Алмамет Амыл айткандай киши жууганга даже киргенге мүмкүн эмес болуп калган да. Анан мен ошол жерде ушул тактиканы колдондум. Биринчи күнү барганда айттым, 3 күндөн экөөбүз келише албай койдук. Макул дедим, 3 күндөн кийин келем мейли. Сиз айткан убакытта келем, 9-да келдим. Келип анан кийин жанагы кишине айттым, сиз киресиз, сиз башында сиз болосуз. Эмнеге дейт? Ортосунда мен болом. Мен кошо жуушам. Анан кийин могу жаштардан киргизейли. Себеби мен билбейм дейт. Мен өмүрү кирип көргөн эмес. Мен кирип атпайм, мен жуушуп атам. Сиз башын эле кармап бересиз дедим. Ошондон чыккандан кийин айтпадым, молдекелер силер айтканыңар туура экен. Негизинде ушул туура эмес экен 3 күн кармаган деп ошол киши ошол көргөндөн кийин баягы башкарып аткан, организовать этип баягы элди нары бери кылып жүргөн киши ынанды да. Ошон үчүн бул ар бир нерседе баягы башы ийип кичине молдонун сөзүн угуп койгондо жакшы экен да. Нике боюнча козгоп кеткенде, никеде негизи ысырапкерчилик ата-эне тарабынан көп кетет. Чынын айткандачы 500 миң, 600 миң, миллион сомго чейин кетет да. Бирок ошол эле мезгилде молдекеге түнү саат 2-де келип туруп, алпарт нике кыйдырып туруп, анан 50 сом берип коет да. Эми 50 сом берет да, молдеке мына эми ушул 50 сом дейт. Кээде баягы албай деле каласың да. Анан өзүмдүн практикамдан өткөн нерселер мына ушул Лейлек тараптан келген туугандарга Алла разы болсун. Көп учурда баягы никеге чакырганда мындай ысырапкерчилик жок да. Суу же болосо кичине бир тамак менен гана баягы никени кыйып, анан тойду же күзгө же бир убакыттарга жылдырып коет да. Бул жакшы нерсе экен. Мен ушул нерсени пайгамбарыбыз кандай кылат экен. Азыр жыйынтыктап берели, мынакей убакыт саз калды. Жана Темирлан айтпайдыбы, практика жүзүндө болгонбу депчи молдакелердечи. Молдакени угат. Барган жерде мисалы никелерде жакшынакай кылып жаш балдарга түшүндүрсөңүздөр, ошону түшүнүшөт. Мен бир практика жүзүндө айтып берейин. Мен өзүм Токтомушев Толкунбек атым. Чойбек уулу Кермал атындагы имам хатип, мечиттин имам хатиби.
Ленинградскийде иштеп жүргөндө бир жигит менен сүйлөшөбүз, мечитке келип турат да. Бардык маалыматтарды алып турат. Анан ошол экөө бир тууган. Болбосо байкеси Россияда иштеп келет. Иштеп келип 20 миң, 25 миң долларды сарп кылып, үйлөнүп, жайланып кетти. Дейт да ошол айтып сураганда. Мен дейт, той өткөзбөйм дедим дейт. Мен мына динди түшүнүп калдым, исрапкерчиликти түшүнүп калдым. Мен жөн эле үйлөнөйүн дагы, ошол нерсени мен өзүмө коюп бергиле деп атат да, ата-энесинечи. Ошол нерсеге бул не кылды? Участка алып, үй салып, жакшынакай магазин куруп, турмушуну оңдоп алды туугандар. Ошол ар ким өзүнөн болуш керек да. Россиядан келгени исрап кылды дагы, кайра барып акча табам деп, кайра ажырашып жок болду. Бул ар бир нерсени ушу барган жерде, мисалы, өлүм житимде болобу, никеде болобу, бардык жерде биздин мындай жасай турган жумушубуз өтө чоң да, имамдар билмегени менен ушул нерсеге себепчи болуп калабыз да. Барган жерде айтыш керек, деш керек, жакшынакай түшүндүрмө бериш керек демекчимин да. Буну жоюу боюнча бардыгыбыз жапатырма киришибиз керек. Молдокелерге же мамлекетке же башка нерсеге шылтоо болбойт туугандар. Туура тарбия эл дагы түшүнүш керек. Рахмат, баракелде. Рахмат. Бул жерде айтканда чын эле сөздөрүбүздү байкап турсак, неме кылып турсак, биз өзүбүз көнүп калганбыз негизи. Кыргыз халкында ушундай нерсе бар. Тигил кылсын, бул кылсын, же болбосо молдолор мамлекетке шылтайт, мамлекет молдого шылтайт. Айтор, бири-бирибизге түртмөй, ушундай футбол тепмей, топту тепмей оюндарыбыз бар да. Гол кирмей жок. Гол кирмей жок. Анан негизин айтканда ушул жерде имамдар отурабыз мына азыр. 100ге жакын имамдар, семинарда бардыгыбыз отурабыз. Ар бир нерсени өзүбүздөн баштасак, неги жакшы болот. Өзүбүздөн баштап алсак, ар бирибиздин үйүбүздөн сөөгүк чыкпай койбойт. Ар бирибиздин үйүбүздөн нике окунбай койбойт. Негизги эле баштаганда деле ушул жакын эле молдокелердин өзүнөн деле байкап калабыз кээ бир нерселерде. Ушул нерсени айтабыз, бирок кылбай калабыз. Ошол сыяктуу нерселерди эгерде биз өзүбүздөн баштай турган болсок, ошондо жакшы болот. Себеби Рахат айтып кеткендей эле бизде Кочкор районунда ушул нерсени айтабыз, биз ар дайым имамдарга да ушул нерсени айтабыз. Анан келген кудамаларга дагы намаз окуган бардыгын айтабыз. Биз бөлөктөр түшүнбөсө түшүнбөй эле койсун сырттагылар. Намаз окугандар, мечитке келип аткандар, биз кадамыбызды жакшылап түздөп, аңдып атса деле болбой, бөлөк кылып атса деле болбой, биз кадамыбызды түздөп алсак, анан элдер бизге карап түздөнүшү керек. Ошон үчүн биздики да Кочкор районунда дагы бардыгын ар дайым жаназага барганда дагы бардыгын эскертебиз. 40 жашка чейинкилер кирбей эле кетиңиздер, жаназа окуп келгенден кийин ар бириңер келип Куран окуткан жоксоң, бул жактан келип эле Куран окубай калдыкпы, неме кылбай калдыкпы деп шылтооңор эле жөн эле Курандын аркасы менен келип эле этке кириш болуп атат. Бирок андай кылбастан 40 жашка чейинкилер кеткиле, 40 жаштан кийинкилер эми мейли кирип отура бергиле. 50 жылда эл өзгөрөт, 100 жылда жер өзгөрөт деп коет. Ошон үчүн бардыгын айтабыз дагы жаштардын көбүнчөсүндө алуу жеткенин жетелеп кетебиз, алуу жетпегенин айтор ушул жакта неметкендерин эскертип калтырабыз. Ошол сыяктуу негизги нерселерди биз өзүбүздөн баштасак, кээ бир имамдар айтабыз да, бирок өзүбүз кирип кетебиз да, бирок бир жака, жок мындайраак жерге коюп койдум десе өзүбүз кирип кетебиз. Ошон үчүн имамдар, дамыллар сиздерден сураныч, эгерде ушул нерсени өзүбүз баштайбыз десек, биз өзүбүздөн жана жакындарыбыздан баштасак, иншалла жакшы болот, ысырапкерчиликтин алдын алганыбыз болот. Демек, өзгөрүү өзүбүздөн дейт, Рахмат, жакшы. Бул жерде азыр биздин агаларыбыз, молдокелерибиз айтып кетти. Мына негизги бизде азыр кыргыздарда эки чоң ысырап булагы бар да. Бири ушул өлүк узатуу, маркум узатуу. Бул боюнча өтө баягы кыргыздын багытыны бир жакшы жакка багыттап кете тургандай бир маанилүү сөздөр сүйлөлдү. Алла разы болсун бул дамлаларыбызга. Анан дагы бир маселе үйлөнүү маселеси деген бар да бизде. Ушул үйлөнүү маселеси дагы мындан кем калбаган маселе да. Балким ашып түшөт да. Ысырапкорчулук бул жерде өтө чоң кетип жатат. Жанагы эле лимузиндер, хамерлер сепишке болуп жүрмөйбү. Бул саатына азында 200-300 доллардан жүрөт. Көбү 500 долларга чейин. Биз ушуларга үлгү катары өзүбүз көрсөтүп кетишибиз керек да. Мен башкадан мисал кылбайын, өзүмдү айта кетсем, мен өзүм үйлөнгөнүмдө мисал катары көрсөтө кеттим. Менин дини чөйрөдө жүргөн досторум, жолдошторум, анан сыртта жүргөн дагы жолдошторумду чакырдым. Алар келди, көрдү, биздин тойдо эч кандай, менин өзүмдүн тоюмда эч кандай жанагындай сепишке болуп жүрмөй, лимузин куушка машиналар жок болду. Бул жерден дагы мен ысырапкорчулукка жол бербедим. Экинчисинен мен кафе ресторандарда даңгыратып, той берип, ысырапкорчулукка бул жерде дагы жол бербедим да. Жыйынтыгында, эми жыйынтыкта кете турган болсок, бул ысырапкорчулуктун алдын алуу
мына биздин түшүндүрүү иштери менен анан өзүбүз үлгү катарында көрсөтө кетиш керек да. Менин ошол эки досум кийин мен сыяктуу той өткөрдү. Жакшы болот турбайбы деп. Кыйналбадым, оор келген жок, жеңил болду баары жок. Мен сарптаган акчамды, Россиядан бармагымды шоруп жүрүп иштеп келген акчамды башка оокатыма жумшадым деп айттылар да. Анан дагы мамлекетибизден колдоо көрсөтүп эле турса ушул диний кызматкерлерге. Бул диний багыт менен гана жоюла турган маселе да. Ушул дин барган сайын кыргыз өлкөбүздө жанданып келе жатат. Ушул диндин жандануусу менен ысырапкорчулуктардын жана дагы башка ушундай көйгөйлөрдүн алдын алууга толук мүмкүнчүлүк бар бизде. Рахмат. Идрис Дамулла, эми жыйынтыктап бериңиздер. Бисмиллахиррахманиррахим. Жыйынтыкта айта турган болсок, Кудайга шүкүр жакшы сөздөр өттү. Алла разы болсун, молдокелерден, имамдардан. Бул баарыбыз жакшы аракет кылып атабыз. Аракет кылбаган молдо жок, Кудайга шүкүр. Баарыбыз айтып атабыз, деп атабыз. Ошон биргеликте баягы мен көптөр айтып кеткен, башыбыздан өткөн нерселерди, өлүктү жууганды, башканы, хатта ошо өлүккө бу дамын айтып кеткенде бол башыбыздан өттү, ошондо өздөрүн киргизбей, жаш балдарды киргизип койду ушул нерсегечи. Биз да айттык, балага мен айттым да, эгер шу өлүктү сен жууп атпасаң, азыр жаныңчы өлүп каласың деп айттым мен, ачык эле. Аксакалдын өзүгө жуудурдук шу нерсеничи. Сасып кеткен, эрип кеткен шу жумаларда 3-4 жума шуну мен реклама кылдым да айтканда, айтып дедик да, туугандар 3 күн сактабай. Демек жумаларда көп айтыш керек экен, баяндарда. Шу жумаларда көп айтып турсак, турган жерлерде азыр биздики баары той ашыбыздагы, өлүгүбүздө кафеде өтүп калбады. Шуну токтоткула. Баягы жамгыр менен жер көгөрөт, пата менен эл көгөрөт деген патаны үйгө пут кирсе кут кирет дегендей, үйүбүздө окутсак Куранды дагы, тоюбузду үйдө өткөзө турган болсок, исрафчылык боло турган жери жок да. Шуну сиз менен биз айтабыз. Кафенин хозяиндары акчаны таап атат, болуп атат, баарын ошого 1 жылдык, 5-10 жылдык ошолорго таштап коюп чыгып келип атабыз да. Ошол нерселерден айтсак, бу кишилер айтканда өзүбүздөн баштап кафеге өткөрбөстөн, үйүбүздө өткөзө турган болсок, ошондо жакшы болот. Молдолор ынтымак болсок, жакшы болсок, бири-бирибизди колдосок, ушундай нерселерде эң жакшы нерсе болот да. Мана молдо мындай кылып тур эмес, ошо молдо туура айтыптыр, ушуну кылайлык, эң жакшы ушул исрафчылык болбосун, жейлик ичейлик, исраф кылбайлык. Мана ушу эң жакшы нерсе, мен айтат элем, мен ушуга чакырат элем. Алла баарыбызга жакшылык берсин. Ушул мамлекет дагы ушу вактында колдоо берди ушул нерсеничи. Мисалы гос комиссияда ошо мен вактында ким экен, силер элди айт, элге жеткизгиле, чиновниктер биз өзүбүз жеткизебиз деп гос комиссиянын немеси Мамай Жусупбеке ушундай болсо керек ким экен эсимде жок да. Ошентип аракет кылсак иншалла эң ийгиликке, жакшылыкка жетебиз. Исрафкарчы бизде 5 жыл, 3 жыл өлүм житим болбосочу, кыргыздар самолет алып уча турган болуп калат да. Шуга жетебиз. Чүнкү биздин тапканыбыз эле ушундай кетип калып атпайбы? Ошонго аракет кылайлык. Зиядин Караке. Жыйынтыктап бериңиз. Алла разы болсун. Мына имамдар эң бир жакшы сөздөрдү айтышты. Бул имамдар албетте Алланын ыраазычылыгы менен жакшы иштерди кылып атышат. Жакшы амалдарды өздөрү аткарып, жана башкаларга дагы жумаларда болсун, 5 вакыт намаздарда болсун, өзүнүн жүрүм турумдарында болсун, жакшы нерселерди, үлгүлөрдү айтып атышат. Эми ушуну менен эле жыйынтыкталып калбастан, ошол өзүнө караган чөйрөдөгү адамдарды да бирге кошо алып кетип, ошого тарбиялап, жана ошол ар бир адамга айтылган нерсени алар өзүнүн үйүндө таалим катарында айтышат экен. Мен ушундай имамда ушундай сөз угуп келдим деп. Мына ушундай бир ошол имам менен биргеликте жамаат кошо биргиштеген болсо, бул исрафкерчиликтен арылабыз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр жана угармандар, бүгүн сиздерге ушул имамдар сүйлөп беришти. Бүгүнкү темада ошол биздин шерепчилердин, имамдардын оюнан жакшылап жыйынтык чыгарып алат деген ойдобуз. Биздин шариатта айткандай жегиле ичкиле, бирок ысырап кылбагыла дейт. Демек, биз өзүбүздөн баштасак, сөзсүз коом өзгөрүлөт. Коом өзгөрүлсө, өлкө өзгөрүлөт. Азыркы ушул биздин жыйынтыктоо үчүн Мухаммед Осмонов деген жакшы чыгармасы менен жыйынтыктап берет. Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун. Tüşük bütbey tüşelöp zennele, ömrümüz öçüp kalat bir günüm. Жалган дүйнө сыноо экен пендеге, ömrümüz öçüp kalat bir günüm.
жалган дүйнө сыноо экен пендеге. Жарык өчүп о дүйнөгө барганда жаратканым бирден сурак алганда көзүбүзгө тозок оту көрүнүп дал ошондо турбайлычы армандан көзүбүзгө көп азаптар көрүнүп дал ошондо турбайлычы армандан байлыгыңды алып кете албайсың же акча берип жолдон калып калбайсың сооп иштериң жетпей калса күнөөңө таанышыңды же ортого салбайсың сооп иштериң жетпей калса күнөөңө таанышыңды же ортого салбайсың ата энеге чексиз мээрим сунаалы алсыздарга жардам этип туралы алыс болуп байлык деген кумардан аз өмүрдү асыл жолго буралы алыс жүрүп арак деген кумардан аз өмүрдү асыл жолго буралы жараткандын буйруктарын угалы